Ош Фут Лига. Ош шаарынын жана Ош облусунун футбол боюнча ассоциациясынын жыл сайын уюштурулуучу кышкы футзал оюндары кайра жанданды. 15-чи ачык чемпионатта 2 лига болуп, жогорку жана 1-чи лигалардын чемпиондору аныкталмакчы. Футзал боюнча 15-чи ачык чемпионаттын башкы демөөрчүсү Аманат Сити курулуш компаниясы, көрсөтүүнүн демөөрчүсү Ош мамлекеттик университети жана биздин өнөктөштөр Лининг спорт кийимдери, Палитра полиграфия борбору, Wow FX жана Шар улыбак агентстволары. Мен өзүмө ишенем. Себеби күн сайын таң эрте күндүн нуру жүзүмдү аймалайт. Мен кыялданып жүргөн бүт ыңгайлуулуктар менен үйүмдө балдарымдын шыңгыр үнүн угам, жакындарымдын кубанычтуу жүздөрүн. Бактылуу көз ирмемдерин көрө алам. Аманат, 1-чи чыныгы резиденция. Kızım, daha bir yola. Кыргызстандын билим берүүсүнө, илимине, экономикалык, маданий жана руханий потенциалын өнүктүрүүгө эмгеги сиңген Даңк ордендүү Ош мамлекеттик университети келечекке ишенимдүү караган улан кыздарга билим эшигин ачат. Ош мамлекеттик университети дүйнөлүк билим берүү мейкиндигин сиз менен бирге багындырат. Ошму, сапаттын кепилдиги, билимдин мейкиндиги. Аванстары ардактуу Ош футзал лигасынын жалпы көрүп жаткан көрөрмандар, TMG жаңылыктар YouTube каналында бизди түз эфирде көрүп жаткан спорт көрөрмандары, сиздерге түз алуу берүүлөрүбүздү баштайбыз. Ош шаарындагы Шавкат спорт комплекси, Ош футзал лигасы 3-чү тур, 1-чи беттеш, А группасынын А тайпасынын 1-чи беттеши. Байтүшүм командасы, алардын бүгүнкү атаандашы Бакай фонд командасы болот. Албетте 2 турдан соң Байтүшүм командасы азырынча эч кандай упай топтой элек. Алар тайпалык баскычта эң акыркы 4-чү орунда барууда. Ал эми Бакай фонд командасы 2 турдан соң 3 очко топтоп, алар азырынча 2-чи орунда барууда. А тайпасынын лидери бул Аква командасы. Ал эми 3-чү орунда Эрден командасы барууда. Албетте бүгүн тайпалык баскычтан 2 команда чыгууну кааласа, албетте бүгүнкү оюнда сөзсүз түрдө жеңишке жетиш керек. Албетте бүгүнкү оюн кийинки этап үчүн болот. Албетте бир кызуу жогорку деңгээлдеги оюн көрө аларбыз. Анда акырында мен 2 команданын курамы менен тааныштырайын. Расмий түрдө талай элери бул Байтүшүм командасы, анда Байтүшүм командасынан баштайын.
Birinchi номерде дарвазачы Насиридинов. Таладагы оюнчулар 8-чи Ураимов, 12-чи Хакимов, 9-чи Алмазбек уулу, 10-чи Молда Исаев, 3-чи Сали уулу, 21-чи Абдырасул уулу, 95-чи Асанов, 77-чи Досмуратов, 91-чи Касымов, 7-чи команданын капитаны Арапбаев, 4-чи Давытов. Ал эми Бакай фонд командасынын курамы. Биринчи дарвазада Birinci номерде Турдиев, 77-ci Саттаров, 10-ci Мамасаидов, 4-ci Юлдашев, 6-ci Бекбоев, 8-ci Тремпач, жана 7-ci Азизкелдияров. Башкыга сынышкырыгы жаңырды, алар тодо Бакай фонд командасы түздөн түз эле сокку менен баштаган кез. Тоо үчүн күрөш, бирок Бакай фонд командасынын оюнчулар бул жерде топту алдырган кез, каршы чабуулда Байтүшүм командасы өтө алган жок. Бирок Бакай фонд командасынын алардын дагы каршы чабуулу жогорку ылдамдык менен болгон жок. Экинчи темп менен жана бул жерде Бакай фонд командасынын оюнчулары топту жоготкон кез. Топ Сали уулу өнөктөштөрүн издейт. Чыңгыз уулу, бирок Чыңгыз уулунан катачылык жана бул жерде Азиз Келдияровдун соккусун дарвазачы Турдиев кайтарды. Бакай фонд командасы буштан чыгарып берүүнү аткарат. Тоо үчүн күрөш. Жана бул жерде Келдияров оюнчуларга мүмкүнчүлүк берген жок атаандаштарына. Дарвазачы топту алыстата алды. Каптал сызыгынан жана бул жерде башкы калыс Келдияровго түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Каптал сызыгынан Сали уулу топту кошууда. Касымов, топ Касымовто, бирок Касымов топту токтото алган жок. Тоо үчүн күрөш. Дарвазачы Турдиев топту алыстата алды. Тоо алдында Алмазбек уулу каптал сызыгынан кошот. Абдырасул уулу сокку көрдүк, бирок соккуну Замир Саттаров кайтара алды. Дагы бир рет аракет кылып көрөт. Жок, мунусунда өнөктөштөр менен ойнонуп тура көрдү. Жана оюн эрежеси бузулду. Бул жерде Саттаров Абдырасул уулуна карата бир аз кооптураак оюн көрсөттү. Тоо алдында Касымов стандарттык абал. Ишкырык жаңылды жана сокку дарвазачы Турдиев топту кайтара алды. Каптал сызыгынан Алмазбек уулу топту оюнга кошууда. Сали уулунан сокку көрдүк, бирок кубатсыз. Бул жерде Саттаров топту кайтара алды каршы чабуулга. Тезинен Бакай фонд командасы чыгууга аракет кылат, бирок каршы чабуулдун ылдамдыгы бир аз болсо да басаңдаган кез. Тоо үчүн күрөш. Келдияровдун соккусу жана бир аз гана анык жетишкен жок. Айтор өтө бир кубаттуу жана кооптуу болгон кез. Прессинг, бирок прессинг Бакай фонд командасынын пайдасына чечилди. Алар өз аракетин пайдалана алды. Бул жерде мүмкүнчүлүк бар. Алмазбек уулу топко тоскоолдук кыла алды. Тагыраак айтканда Саттаровдун соккусуна блок кое алды. Каптал сызыгынан эми өзү Саттаров топту оюнга кошот. Алеман жанында Келдияров. Келдияров эч кандай оюн эрежеси бузулган жок. Таиров тоо үчүн күрөшөт, бирок Бакай фонд командасынын оюнчулары жакшы ойноду. Саттаров бирок андан Сали уулу топту алганга аракет кылды, бирок өз максатына жетишкен жок. Касымов Алмазбек уулу менен ойнойт. Алмазбек уулу жана бул жерде оюн эрежеси бузулган жок.
Юлдашев эч кандай таза ойноду, эч кандай кооп ойногон жок. Ал ортодо Келдияровдун баш менен соккон жолдогон соккусун көрө алдык, бирок максатсыз. Топ сатталып калган жок. Бул жерде эки оюнчу бири-бирин түшүнгөн жок. Молда Исаев топко аракет кылган жок. Алмазбек уулу ал топко болсо жеткен жок. Саттаров капталсыгынан топту оюнга кошууда. Келдияровдон сокку. Жана бул жерде кайсыл оюнчу экендиги бизге көрүнбөдү, бирок топ бираз анын денесине каттуу тийгендей. Капталсыгынан дагы бир рет Бакай фонд командасы оюнга кошулууда. Алмазбек уулу медициналык жардамды алды. Буюрса оюнду уланта алат деген ойдобуз. Молда Исаев Арапбаевке, бирок бул жерде Молда Исаевдин пасы жеткен жок өнөктөшүнө. Юлдашев топту капталсыгынан оюнга кошууда. Келдияров ага каршы Касымов, бирок ал каршылыктан чыга алды. Жана бул жерде Мама Саидов Келдияровдун пасына жете алган жок. Эгер жеткенде жакшы бир мүмкүнчүлүк бар болчу. Касымов Арпаевке, кайрадан Касымов өнөктөштөрүн издейт. Молда Исаевке, кайра Исаев топты кайтарып алды. Өзү каршы чабуулга өтүп барат. Жакшы мүмкүнчүлүк бар бул жерде. Абдурасулулу анын соккусуна Юлдашев топту кайтара алды. Эч кандай мүмкүнчүлүк берген жок. Молда Исаев жана ага Келдияров жардамга келди. Молда Исаев ортоңку бөлүктөн Абдурасулулу өзү кирип барган аракет кылат. Ага каршы эки оюнчу жана бул жерде Юлдашев анын жолун тосуп мүмкүнчүлүк берген жок. Прессинг. Бирок прессинг Байдөлөт Байтүшүм командасынын пайдасына иштеген жок. Жана бул жакшы мүмкүнчүлүк бар бул жерде. Келдияров дарвазачы Турдиевден келген пасты күтпөй калды. Жана бул жерде башкы касын ышкырыгы жаңырды. Бул жерде стандарттык абал. Ал эми топ алдында Азиз Келдияров. Азиз Келдияровдун соккулары жакшы билесиздер, өтө бир кубаттуу жана анык соккулары бар. Ага каршы Насирдинов. Оюнчуларды кайсыл жерге турушун көрсөтүп берди. Жок, Саттаров топту Келдияров топту Саттаровга калтырды. Ышкырык жаңырды. Келдияровдун соккусу жана дарвазачы мыкты оюн көрсөтө алды. Насирдинов өзүнө топко коюп денеси менен ал кубаттуу соккуну кайтара алды. Албетте өтө бир кубаттуу сокку болчу. Бирок дарвазасын сактай алды. Арапбаевке каршы эки оюнчу. Жана бул жерде топ капталсыгынан сыртка чыгып кетти. Топ Байтүшүм командасында сакталып калды. Касымов Абдурасулулуна Молда Исаевке жеткен жок. Бул топ айтор жеткенде жакшы бир мүмкүнчүлүк бар болчу Байтүшүм командасында. Арапбаев Молда Исаевке, Исаевден сокку. Бирок Юлдашев топко блок кое алды. Эч кандай дарвазага барышуна мүмкүнчүлүк берген жок. Келдияров жана Саттаров. Ышкырык жаңырды.
Кайра Келдияров, Кайра Саттаров менен ойнойт. Саттаровда жакшы мүмкүнчүлүк бар жана сокку. Насиридинов өзүнүн кезектеги сейфин жасай алды, дарвазасын голдон сактай алды. Дагы бир сокку. Бул рет Арапаев дарвазага баруусуна тоскоолдук чарата алды. Капталсызгынан Юлдашев топту оюнга кошот. Мамасаидов Юлдашевке анық барды. Юлдашев топту сактап, өнөктөштөрүн издөөдө. Ага каршы 2 оюнчу жана кайрадан Молду Исаевке. Бирок анын пасы өнөктөштөрүнө жеткен жок. Турдиев топту оюнга кошту. Анын кесиптеши Насиридинов болсо топку ээле кыла алды. Хакимов бул жерде жакшы ойноду. Абдурасулулу да жакшы ойноду, бирок бул жерде тоочун күрөштү. Касымов Келдияровга карата бир аз кооптуу оюн көрсөтө алды. Оюн эрежесин бузду. Кайрадан стандарттык абал. Топ алдында Келдияров өзүнүн бүгүнкү оюндагы 2-чи стандарттык абалы. Ал стандарттык абалдан кандай пайдаланат? Азыр көрүп алабыз. Жана башкы калсын ышкырыгы жаңырды. Сокку өтө кубаттуу сокку болчу, бирок бир аз анықтық жетишкен жок.
Ардактуу көрүүчүлөр, оюнду улантабыз. Азырынча эсеп ачылган жок. Ал жерде Байчым командасынын эки оюнчусу бири-бирине түшүнгөн жок. Капталсыгынан Бекбоев топту оюнга кошууда, анын жанында Юлдашев бар. Бирок Момасаидов менен ойногонду туура көрдү. Жана бул жерде Александр Тирембаштын пасы өнөктөштөрүнө жеткен жок. Албетте Байчым командасы Пролига турниринде, аны жакшы билсеңиздер керек. Ал жерде Байдөлөт болуп оюн жүрүтүүдө. Ал Пролигада болсо Байчымдын иштери, тагыраак айтканда Байдөлөт командасынын иштери бир кыйла жакшы. Бул команданын аты эле өзгөрткөн болсо, бирок анын ичиндеги курамдагы оюнчулар эч кандай өзгөрүү эмес. Эки турнирде эки ат менен оюн жүргүзүүдө десем туура болот. Пролигада болсо Байчым командасы Байдөлөт болуп катышууда. Ал жерде алар азырынча биринчи орунда. Албетте калган атаандаштарынан жакшы бир упай эсебинде алды да. Ал эми алар Ош футзал лигасында болсо, эмнегедир анчайын деле алардын иши жүрбөй атат. Иши оңдон келбей атат. Тоо үчүн күрөш. Топту Бакайфонд командасы өз карамагына алды. Ал эми Бакайфонд болсо Пролигада да оюн жүргүзүүдө. Ал жерде азырынча алар бир мыкты оюн көргөзө албай жатат десем болот. Жана бул жерде Арапаевдин соккусу Касымовдон укмуштуудай жер менен узаткан пас, алыстан сокку. Бирок дарбазага анык барган жок. Бакайфонд командасы менен Байдөлөт, Байчым командасы эки жерде эки фронтто оюн алып баратат десем туура болот. Жана бул жерде тоо үчүн күрөштү Бекбоев Арапаевке карата кооптураак ойноду. Албетте бутун футболдо бутуну бийик көтөргөнгө болбойт. Башка калыс топту кайрадан оюнга кошконду талап кылууда. Касымов ал ишти аткарды. Молдисаев, Хакимов, жана бул жерде Хакимов менен Молдисаев бири-бирин түшүнгөн жок, алыстан сокку. Азиз Келдияровдун бүгүнкү оюндагы жаңылбасам жалпы соккуларды эсепке алганда 4-чү соккусу, 4 соккусу да азырынча пайда алып келген жок. Албетте биринчи бөлүктүн бүтөрүнө саналуу гана минуталар калды. Эки команда албетте эсепти ачууга үчүн аракет кылышууда, бирок эки команда бул ишти азырынча аткарала элек. Капталсыгынан Байчым командасы топту оюнга кошот. Касымов Молдисаевдин соккусу, дагы бир сокку. Жана бул жерде Келдияров мыкты жазгырып өттү, өзү кирип барат. Насирдинов бүгүнкү оюнда Насирдинов дарбазасыны укмуштуудай сактап жаткан кез, эч кандай Азиз Келдияров менен болгон дуэлде ал мыкты болуп чыгууда. Келдияровга каршы эки оюнчу, жана бул жерде Молдисаев жана Касымов андан топту ала алды. Келечек дагы бир мүмкүнчүлүк бар. Касымовдун соккусу, жана бул жерде Бекбоев топко тоскоолдук жарата алды, жана дарбазага барышына мүмкүнчүлүк берген жок. Саттаров жана ага каршы эки оюнчу оңой эле таризде топту ала алды. Хакимов Молдисаев Хакимовго кайрадан, Хакимовго прессинг кылып көрөт, бирок прессинг өз аягына жеткен жок. Молдисаев бул жерде Касымов мыкты ойноду, жакшы мүмкүнчүлүк бар, алыстан сокку. Жана бул жерде Таировдун соккусуна
бир аз аныктык жетишкен жок. Жакшы бир мүмкүнчүлүк бар болчу. Касымов жана бул жерде Хакимов бири-бирине түшүнгөн жок. Жана башкы калсын ышкырыгы жаңырды. Биринчи бөлүк өз соңуна келип жетти. Биринчи бөлүктөн соң Ош Фут Лига, Ош шаарынын жана Ош облусунун футбол боюнча ассоциациясынын жыл сайын уюштуруучу кышкы футзал оюндары кайра жанданды. 15-чи ачык чемпионатта 2 лига болуп, жогорку жана 1-чи лигалардын чемпиондору аныкталмакчы. Футзал боюнча 15-чи ачык чемпионаттын башкы демөөрчүсү Аманат Сити курулуш компаниясы, көрсөтүүнүн демөөрчүсү Ош мамлекеттик университети жана биздин өнөктөштөр Лининг спорт кийимдери, Палитра полиграфия борбору, Wow FX жана Шар улыбак агентстволары. Мен өзүмө ишенем. Себеби күн сайын таң эрте күндүн нуру жүзүмдү аймалайт. Мен кыялданып жүргөн бүт ыңгайлуулуктар менен үйүмдө балдарымдын шыңгыр үнүн угам, жакындарымдын кубанычтуу жүздөрүн. Бактылуу көз ирмемдерин көрө алам. Аманат, биринчи чыныгы резиденция. Kızım, dar bir yola. Кыргызстандын билим берүүсүнө, илимине, экономикалык, маданий жана руханий потенциалын өнүктүрүүгө эмгеги сиңген Даңк ордендүү Ош мамлекеттик университети келечекке ишенимдүү караган улан кыздарга билим эшигин ачат. Ош мамлекеттик университети дүйнөлүк билим берүү мейкиндигин сиз менен бирге багындырат. Ошму, сапаттын кепилдиги, билимдин мейкиндиги. Akıtayım mı? Akıtayım mı? O iki. Sırtlasın. Азыр түзөфүр болуп атат ака. YouTube'dan mı? Ардактуу көрүүчүлөр, экинчи бөлүк башталды. Экинчи бөлүктө эки команда тезинен каршы чабуулдар менен, чабуулдар менен жогорку бир ылдамдыкта баштаган экес. Тоо үчүн күрөш. Эки оюнчу жана бул жерде Байтүшүм командасы ийгиликтүү топту ала алды жана каршы чабуулга өтүп барат. Бирок бул жерде Юлдашев эч кандай мүмкүнчүлүк берген жок. Асанов капталсыздан топты оюнга кошууда, Касымов менен ойнойт. Жана бул жерде Досмуратов Айтор өнөктөштөрүн түшүнгөн жок, каршы чабуулда. Жана бул жерде Саттаровдун соккусу бир аз аныктык жетишкен жок. Айтор жакшы бир кирип барган болчу, сол буту менен узатылган пас жана мүмкүнчүлүк берген жок. Дагы бир мүмкүнчүлүк бар. Жана бул жерде Насиридинов мыкты ойногон кез. Кайрадан мүмкүнчүлүк бар. Саттаровдун соккусун Касымов кайтара алды. Айтор Касымов бул жерде мыкты таризде жазгырып кете алды. Асанов катачылыкка жол берди. Тоо үчүн күрөш жана Насиридинов бир өтө бир ыңгайсыз келген топту соккуну кайтара алды. Асанов бир оюнчун жазгыра алды, өзү кирип барат. Сокку, дагы бир сокку, жана эсеп ачылды, ардактуу көрүүчүлөр. Эсеп ачылды. Таиров дарвазачыдан кайткан топту оңой эле таризде дарвазага жолдой алды. Эсеп 1-0. Байтүшүм командасы экинчи бөлүктү өзгөчө бир жогорку дем күч менен баштап,
мынтип экинчи бөлүктүн башында эсепте алдыга чыгып олтурат. Дагы бир мүмкүнчүлүк бар. Каршы чабуулга өтө алабы? Жана бул жерде топту өзүнөн алыстата алды. Кайрадан Келдияровда топ. Ага каршы эки оюнчу. Алыстан сокку. Бирок Саттаровдун соккусу анык барган жок. Таиров прессинг кылып көргөнгө аракет кылды жана ал өз пайдасын берди. Юлдашевдин пасы эч кандай бир өнөктөштөрүнө жеткен жок. Касымовдон катачылык алыстан сокку. Александр Тремпач топ анын бутуна бир ыңгайлуу таризде түшкөн жок. Алмазбек уулу жана бул жерде топ Бакай фонд командасында калды. Келдияров бул жерде анын пасы өткөн жок, бирок топту сактай алды. Жакшы мүмкүнчүлүк бар бул жерде. Трембачта жакшы мүмкүнчүлүк бар болчу, бирок пайдалана алган жок. Насирдинов топту оюнга кошот. Давутовдон катачылык. Юлдашев өз кирип барат. Жакшы мүмкүнчүлүк бар, бирок акыркы көз ирмемде Насирдинов ылдам болуп чыкты жана ага сокку жолдогонго мүмкүнчүлүк берген жок. Кайрадан Юлдашев топту капталсыздыгынан оюнга кошууда. Анын жанында өнөктөшү Келдияров бар. Келдияровдон сокку, бирок аны Давутов кайтара алды. Кайрадан экинчи рет бул ишти кылып көрөт. Келдияров мусунда сокку берген жок, өнөктөштөрү менен ойнойт. Саттаров, ага каршы Арапбаев, жана Арапбаев бул жерде мыкты ойноду. Касымов өнөктөштөргө жакшы пас узата алды. Алмазбек уулу, Давутов жана бул жерде Давудов бир аз анын пасына аныктык жетишкен жок. Айтор Касымовго бул пас жеткенде бир жакшы бир мүмкүнчүлүк бар болчу. Саттаров артка өнөктөштөрүнө ойнойт. Кага каршы кайрадан Арапбаев жана бул ирет дагы Арапбаев мүмкүнчүлүк берген жок. Александр Трепачка топ келип түштү жана анын соккусун Алмазбек уулу ага тоскоолдук кыла алды. Буштан чыгарып берүүнү Байтөлөт Бакай фонд командасы аткарат. Топ алдында Александр Трембач. Келдияровдон сокку. Кайрадан бул ишти аткарып көрүшөт. Баштык алыс Алмазбек уулуна кайсы жерге турушун көрсөттү. Ишкырык жаңырды. Топ Келдияровдун соккусу кайрадан Алмазбек уулуна тийип сыртты көздөй чыккан кез буштан чыгарып берүүнү Трембач кайрадан аткарат. Кайрадан Келдияров менен ойнойт. Дагы бир сокку, ошол сценарий, ошол сокку, бирок эч кандай пайда берген жок. Арапбаев өзү кирип барат жана бул жерде Давутовго узаткан пасты Юлдашев окуй алды жана аны кайтара алды. Каршы чабуулга Бакай фонд кирип барат жана бул жерде дарбазачынан өткөн топту Касымов кайтара алды. Албетте бул жерде Насирдинов эч кандай каршылык көрсөтө алган жок. Касымов анын ордун билинтпей Айтор дарбазасын голдон сактай алды. Топ үчүн күрөш. Юлдашев акырына чейин аракет кылды, бирок бул жерде Байтүшүм командасынын оюнчулары өтө көп болчу. Жакшы мүмкүнчүлүк бар. Келдияровдун пасы Тремпачка өткөн жок. Тремпач аракет кылса болот болчу. Алмазбек уулу сол канаттан жана анын соккусу. Албетте жер менен өтө бир дарбаза үчүн ыңгайсыз жолдогон соккуну дарбазачы Турдиев кайтара алды. Капталсызынан эми Байтүшүм командасы топту оюнга кошот. Молдисаевдон сокку, бирок Молдисаевдин соккусу бир кыйла аныксыз. Юлдашев
Бакайфонд командасы эми чабуулга өткөнгө аракет кылат. Прессинг өз пайдасына чечилди. Арапбаев Молдисаевке, Молдисаевдин пасы бул жерде өткөн жок. Абдурасуловна топ жеткенде Абдурасуловда жакшы бир мүмкүнчүлүк пайда болот болчу. Кайрадан Абдурасулов өзү кирип барат. Ага каршы Юлдашев. Тоочун күрөш сокку. Бирок соккуну кайтара алды. Юлдашев акырына чейин эң сонун ойноду. Бирок Байчумда топ сакталып калган кез. Абдурасулов бул каптасыздан топту кошкондо өзү аткарат. Анын жанында Касымов бар. Албетте Касымовдун турушуна карап, сокку узатат десек жок, ал пас менен ойноду. Нөктөштөрүнө дагы бир мүмкүнчүлүк бар. Бул жерде ортоңку бөлүккө Абдурасулов Арапбаевке узаткан пасын коргоочулар кайтара алды. Жакшы мүмкүнчүлүк бар бул жерде. Молдисаевдин пасын Самат Арапбаев башы менен утмуш таризде дарвазага жолдой алды, бирок дарвазачы Турдиев кайтара алды. Албетте Арапбаев башы менен бир утмуштай таризде ойнойт. Ош футзал лигасындагы эң башы менен мыкты ойногон оюнчуларынын сап башында турат десем мен жаңылышпайм. Чыныгы капитан, чыныгы лидер албетте командасынын. Ал ортодо Бакайфонд Саттаровдун пасын андай пас келишини Келдияров ойлогондой. Албетте бул спорттар нерсе болушу мүмкүн. Абдурасулов Молдисаевдин оңой эле бир жумшак таризде жолдогон соккусун дарвазачы окуй алды жана аны кайтара алды. Бурчтан чыгарып берүүнү Келдияров аткарат. Артка Юлдашевке. Юлдашев өзү кирип барган аракет кылат. Бирок аны кайтарышты. Тоочун күрөш. Жана Бакайфонд топту сактай алды. Жакшы мүмкүнчүлүк бар Саттаровда. Саттаровдун соккусун Хакимов кайтара алды. Эгер ал жерде Хакимов чок болгондо өтө бир кооптуу болмо каршы чабуулга Байчум командасы өтө алган жок. Дарвазачылдан келген пасты Алмазбек уулу бул жерде кайтара албады. Абдурасулов кечиресиздер, албетте Алмазбек уулу, Абдурасулов бүгүн уулулар Байчум командасында бир топ эле көп. Албетте бул уулулар бүгүн оюн тагдырын чечип кетсе ыктымал, албетте чечип кетиши деле. Таиров жана бул жерде Таировда жакшы мүмкүнчүлүк бар болчу. Жалгыз голдун нээси Бекбоев албетте ага эч тараптан мүмкүнчүлүк берүүгө аракет кылды жана ал пасты колу менен токтото алды. Башкы калыс ага сары айып кагаз менен сыйлык көрсөттү. Ал сыйлыкты Унчуксастан ала алды. Бурчтан чыгарып берүү Бакайфонд аны аткарат. Саттаров жана Келдияров топ алдында. Келдияровдон сокку адаттагыдай эле кубаттуу, бирок дарвазага анык барган жок. Насирдинов Таировго узаткан пасты Турдиев. Дарвазачы Турдиев шу эле кармап алган кезде бул жерде Сали уулу топко жетсе болмок, бирок Айтор эмнегедир аракет кылбады. Келдияровдун сүрүү ага тоскоолдук жараттыбы? Ал ортодо Касымов каршы чабуулга өтөт, өзү кирип барат. Бирок бул жерде Бекбоев ага мүмкүнчүлүк берген жок. Албетте Касымов техникалуу, абдан тажрыйбалуу оюнчулардын бири. Байчум командасындагы эң бир тажрыйбалуу оюнчулардын бири. Ал эми топ болсо топту Бакайфонд командасындагы эң тажрыйбалуу оюнчу оюнга киргизди. Андан сокку көрдүк жана дарвазачы кайтара алды, бирок кайткан топко ээлик кылганга аракет кылды, бирок жетишкен жок. Дарвазачы Турдиевке топ келип түштү. Сокку көрдүк жана Таиров мүмкүнчүлүк берген жок. Тайм-аут, Байчум командасынын машык турушчулары алды. Бизде тайм-аут.
Biраздан соң қайтабыз, бізден алыстабаңыздар. Hani vakti kaçacak ama 20 minut oynayayım. Тайм-аут өз соңына келіп жетті. Бақайфот командасы топты өз қарамағына алып, шабуылға өткен әрекет қылады. Бұл жерде Александр Трембач ақырына чейін әрекет қылды. Бирок дарвазачы Насирдинов Юлдашевке мүмкіншілік берген жоқ. Салиулы жақшы ойнады. Таиров тоочун күреш жана бұл жерде Молда Саидов жақшы ойнады. Бирок Таидов топты сақтай алған жоқ. Саидов кирип барат. Келдияровқа топ келіп түшті. Александр Трембач Юлдашевке. Юлдашев эмне кылат, өнөктөштөрүн издейт жана топ Касымовқа келіп түшті. Жана Касымов аяғына чейин ойнады. Каршы чабуулга өтүп барат. 3-1 жакшы мүмкүнчүлүк бар. Жана Таировдун соккусу дарвазанын тосуна тип кайра кайтып келди. Албетте бүгүн Таиров керектүү жерде пайда болуп, командасы үчүн пайдалуу оюн жүргүзүп атат десем туура болот. Бир гол атаандаштардын дарвазасына жолдой алды. Жалгыз голдун ээси бүгүнкү оюнда. Албетте бул жерде оюн эрежеси бузулду. Акыркы көз ирмемдерде башкы калсынын чечими ушундай. Экинчи турда Бакайфонд командасы Аква командасына 5-4 эсебинде жеңилип калган болчу. Өтө бир колундагы жеңишин алдырган болчу. Ал эми Бакайфонд Байчүм командасы болчу. Эрдентке 4-3 эсебинде алардагы бир өтө бир кыйын кечкен оюнда акыркы секундаларда 4-чү голду өткөрүп, 1 очкодон куру калышкан болчу. Франк чанчаган эле бардыгы чачайт. Франк. Тоочун күрөш жана Келдияровго мыкты жазгыра алды, бирок Касымов карата эч кандай оюн эрежеси болгон жок. Алмазбек уулу жашты жазгыра алды, өзү кирип барат. Жана дарвазачы кайтара алды. Молда Саидов Юлдашевдин пасы өнөктөштөрүнө өткөн жок. Каршы чабуулга эми Байчүм командасы өзү кирип барат. Жана бул жерде дарвазачы Дурдиев мыкты ойной алды. Алыстан сокку көрдүк, бирок ал сокку кооптуу болгон жок. Прессинг жакшы мүмкүнчүлүк бар. Жана сокку Насирдинов бүгүн дарвазасыны укмуштуудай көзөмөлдөп жаткан кези. Бул жерде Алмазбек уулунун пасы Асановго жеткен жок. Кайрадан Насирдинов Асановдун алдында бир оюнчу бар, өзү кирип барат. Жана бул жерде оюн эрежеси бузулган жок. Башкы калсынын чечими кандай? Топ Байчүм командасында. Байчүм командасы топту кайрадан оюнга кошуу керек. Топ алдында Байчүм командасынын эң бир аксакал тажрыйбалуу оюнчулары турат. Давыдов, андан ары Касымов жана Арапбаев. Топ Касымовдо калды. Касымов бул стандарттык абалды өзү аткарат, ышкырык жаңырды. Жана бул жерде комбинация кылган аракет кылышты, бирок аны жана жакшы мүмкүнчүлүк бар. Насирдинов Саттаровдон топту укмуштуудай алды. Каршы чабуулга бул жерде Келдияров бир аз болсо да тоскоолдук кыла алды.
Арапбаев Давыдовтон Таиров аракет кылса болмок, бирок топтун траекториясы ал ойлогондой болгон жок. Турдиев топту тесинен оюнга кошту. Келдияров аракет кылууда баш менен соккуз жолдогонго Таиров жакшы оюнун көрсөтүүдө. Бирок Александр Трембач аны токтото алды. Келдиявга каршы 3 оюнчу, бирок Келдияров топту сактай алды жана кайрадан чабуулга өтүүдө. Саттаров Александр Трембач аракет кылат, бирок Насиридинов бүгүн эч кандай мүмкүнчүлүк берген жок. Каршы чабуулда Таиров Арапбаевдин пасын кабыл алды, өзү кирип барат, эмне кылат? Жана анын соккусу эч кандай кооптуу болгон жок. Касымов топту кайтара алды. Арапбаев арткы бөлүк менен жана бул жерде топту алдырды. Александр Трембаштын соккусу дарвазага анык барган жок. Насиридинов, Таиров эмес, Арапбаевке узаткан пасы, Арапбаевде жакшы мүмкүнчүлүк бар болчу. Арапбаев топту кайтара алган жок. Ал ортодо Мамасаидовдун пасы өнөктөштөрүндө анык барган жок. Капталсыгдан Касымов топту оюнга кошту. Топ Алмазбек уулуна келип түштү. Бирок Алмазбек уулу ал топту башы менен сактаганга аракет кылды. Бирок жана бул жерде Юлдашев капталсыгынан топту оюнга кошууда катачылыкка жол берди. Топ алдында Абдурасул уулу Давыдов, Касымов бул жерде топту алды. Саттаровда жакшы мүмкүнчүлүк бар. Акыркы көчүрмемди укмуш. Жакшы мүмкүнчүлүк бар. Болчу Абдурасул уулу. Абдурасул уулу бул жерде акыркы көчүрмемде бутун кое алды жана ал пас үйлүктүү болгон жок. Ал пасты кайтара алды. Ал топту кайтарып атандаштарын чабуулунда токтото алды. Мамасаидов Келдияров эмне кылат? Жана бирок ал оюн таласында топту сактай алган жок. Насиридинов топту тесинен оюнга кошту. Алмазбек уулу Давыдовдон пас Абдурасул уулуна жеткен жок. Бирок Абдурасул уулу акырына чейин оюн көрсөттү. Саттаровдон Келдияровга каршы 2 оюнчу жана 2 оюнчу аракет кылууда. Жана бул жерде Бакайфон командасы топту сактай алды. Саттаров 1 оюнчуну өтө алды, бирок 2-нчи оюнчу ага мүмкүнчүлүк берген жок. Юлдашевде жакшы мүмкүнчүлүк бар. Алмазбек уулу топко жатты жана гол. Дарвазачы Турдиев. Өнөктөштөрү кыла албаган ишти, тагыраак айтканда талаада оюн жүргүзгөн оюнчулар өнөктөштөрү кыла албаган ишти, өзү чабуулга өтүп бул ишти аткара алды. Алыстан сокку жана башкы калыстын ышкырыгы жаңырды. Оюн өз соңуна келип жетти. Акыркы көзүрмемдерде Баччум командасы 3 очкодон кол жууп, Тилекке каршы азырынча Куржунуна 1 очко топтой алды. Ал 1 очко буларга жетеби, кийинки баскычка чыгыш үчүн айтор билбейм. Бир аз убакыттан кийин бул жыйынтык чыгат. Албетте бүгүн эки команда жогорку деңгээлде бир сонун оюн көрсөтө алды. Эки командага ыраазычылык. Ош Фут Лига, Ош шаарынын жана Ош облусунун футбол боюнча ассоциациясынын жыл сайын уюштуруучу кышкы футзал оюндары кайра жанданды. 15-чи ачык чемпионатта 2 лига болуп, жогорку жана 1-чи лигалардын чемпиондору аныкталмакчы. Футзал боюнча 15-чи ачык чемпионаттын башкы демөөрчүсү Аманат Сити курулуш компаниясы, көрсөтүүнүн демөөрчүсү Ош мамлекеттик университети жана биздин өнөктөштөр Лининг спорт кийимдери, Палитра полиграфия борбору, Wow FX жана Шар улыбак агентстволары. Мен өзүмө ишенем. Себеби күн сайын таң эрте күндүн нуру жүзүмдү аймалайт.
Мен кыялданып жүргөн бүт ыңгайлуулуктар менен үйүмдө. Балдарымдын шыңгыр үнүн угам, жакындарымдын кубанычтуу жүздөрүн. Бактылуу көз ирмемдерин көрө алам. Аманат, биринчи чыныгы резиденция. Kızım, dağ bir yola. Кыргызстандын билим берүүсүнө, илимине, экономикалык, маданий жана руханий потенциалын өнүктүрүүгө эмгеги сиңген Даңк ордендүү Ош мамлекеттик университети келечекке ишенимдүү караган улан кыздарга билим эшигин ачат. Ош мамлекеттик университети дүйнөлүк билим берүү мейкиндигин сиз менен бирге багындырат. Ош Му, сапаттын кепилдиги, билимдин мейкиндиги.